Күндүн илеби кайтып, кыштын суугу жакындаган Бишкектен учкан номер 1 борт 30 градус ысыкка келип конду. Кызыл желек тагылган ак түстөгү унаа өлкө башчыны күтүп жатат. Бириккен Араб Эмираттары Дубайдын Аль-Мактум эл аралык аэропортунан мамлекет башчыны Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазруи тосуп алды. Президент Садыр Жапаров Дубайга Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциясынын 28 конференциясына катышуу үчүн келди. А бирок ага чейинки убакыт өлкө кызыкчылыгы үчүн өтөт. Эң жакшы болот, анан күндөн чыккан эле баягы электр энергияга басым жасай бербей, гидрогестерге басым жасаган жакшы. Анткени арзан болот, анан күнү түнү дебей иштейт. Араб жарым аралындагы мамлекеттердин инвесторлору Кыргызстанга болгон кызыгуусу артып, бир эле жыл ичинде Бишкекке бир нече ирет келип, энергетикалык ири долбоорлорду баштап жаткандары маалым. Бул жолу өлкө башчысы Бириккен Араб Эмиратынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазруи менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эки тараптуу кызматташуунун алкагында Кыргызстандын энергетика министрлиги Мастар компаниясы менен гидроэнергетика тармагында ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн меморандумга кол койду. Дүйнө жүзүндө бул Маздар компаниясы только күн, шамал энергиясын эле станциялар курчуда. Бул эң биринчи биздин мамлекетке ушул Маздар компаниясы суудан электр энергия чыгарганга, то есть ГЭС курганга макул болуп атышат да. Министр айтып жаткан энергетикалык долбоорлорду жүзөгө ашыруу убакытты талап кылат. Бирок аны эртелетүүгө эки тараптын кызыктар. Президент Садыр Жапаров макулдашууларды практика жүзүнө өтүүнү тездетүү керектигин айтты. Мени албетте кубандырат, биздин энергетика министрлиги менен Маздар компаниясы жана Electricity de France болуп меморандумга кол койдулар. Бул меморандумду көпкө созбой келишимге кол коюп, практикалык ишти жылдырып кетсе, практика жүзүндө жылдырып кетсеңер жакшы болот. Мындан сырткары биз Абу Даби Кыргыз инвестмент биргелешкен холдингинин дагы иш башталып кетишин күтүп атабыз. Кудай буйруп ошол иш башталып кетсе, биз ошол фонддун холдингдин мүмкүнчүлүгүн ушу гидрогестерди курганга жумшайт. Иншаллах, фахамат раис, нахн ас'a акthar. Siz aytқандай мен да ушул проекттен шашылышмын. Ошол сиз айткандай меморандумдан өтүп калбай, биз тезирээк контрактка чыгыш керекпиз келишимде. Мен кыска бир убакытта ошол контрактка келишимге чыкканга өзүмдүн күч-аракетимди жумшайм. Сухейл Аль-Мазруи Садыр Жапаровго бул компанияга көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, долбоор ийгиликтүү ишке ашып, Кыргызстанга ири инвестиция алып келерине ишенимин билдирди. Мындан тышкары ал Дубай тараптын энергетика тармагындагы тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Ушул күндөрү Бириккен Араб Эмирликтери Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшүнө каршы COP28 конференциясына төрагалык кылып жатат. Эми кыскача COP28 деген эмне? Бул Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу конференциясы 1992 жылы Американын Нью-Йорк шаарында кабыл алынган. Муну 198 мамлекет, 197 тарап, ошондой эле Евро биримдик ратификациялаган. Эми мен сиздерге болушунча жалпак тил менен айтып берейин. COP28 конференциясынын негизги максаты жердеги климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жумшартууга багытталган программаны иштеп чыгуу жана глобалдык температуранын жогорулашын нормада кармап туруу саналат. Бул программа Парижде өткөн COP 2015 учурунда кабыл алынган. Бул залда болсо дүйнө лидерлери чогулуп, климаттык маселелер боюнча кайрылуу жасап жатышат. Биздин өлкө башчынын орундугу да даяр. Айрым лидерлер көтөргөн маселелер кай бирөөнү анчалык деле маанилүү болбошу мүмкүн. Бирок Садыр Жапаров көтөргөн көйгөй ар бир адамды ойлондурбай койбойт. Анткени Кыргызстанда да температуранын кескин жогорулашы байкалууда.
Демек, глобалдык жылуулук бүтүндөй планетанын негизги көйгөйүнө айланды. Адатта үлкөн өлкөлөр мындай иш-чараларда куру чакырыктарды айтып, ал аткарылбай же ишке ашпай калып кеткен мисалдар толтура. Президент Садыр Жапаровдун бул конференцияда дүйнө элине кабыргасынан койгон маселеси да ушул болду. Көйгөйлөр гана белгиленбестен, кечиктирилбей ишке ашырыла турган чечимдер да кабыл алынышы керек. Биздин жолугушууларыбыздан кийин эч бир нерсе өзгөрүүсүз калып, иш адаттагыдай болуп калышына жол бербешибиз керек. Бул биздин келечек муундардын жашоосуна пайдасын тийгизиш үчүн биз колубуздан келгендин бардыгын жасашыбыз керек. Эксперттердин баамында Кыргызстанда да бүтүндөй Борбордук Азиядагыдай эле планетанын орточо көрсөткүчүнөн дагы температуранын кескин жогорулашы байкалды. Бул экономиканын негизги тармактарына, биринчи кезекте энергетика жана айыл чарбасына дагы терс таасирин тийгизди. Кыргызстан Париж келишиминин максаттарын берилген бойдон аткарууда. Бул багытта климатка жана экологияга терс таасирин тийгизбеген долбоорлорду, атап айтканда, Кыргызстан энергиянын кайра жаралуучу булактарынын чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга ниеттенүүдө. Биз азыр жалпы потенциалыбыздын 13%-ын гана колдонуп жатабыз. Ошондуктан инвесторлорду биздин жашыл долбоорлорубузга инвестиция салууга чакырабыз. 2021 жылы Кыргызстан Борбордук Азияда биринчилерден болуп, Париж келишимине улуттук деңгээлде аныкталган жаңыланган салымын киргиздик. Кыргыз Республикасы ошондой эле токой аянттарын көбөйтүү боюнча жашыл мурас улуттук программасын ишке ашыруу менен активдүү алектенип келебиз. Мисалга алсак, токой аянттарын көбөйтүү боюнча 2022 жылы эле 8 миллиондон ашык көчөт отургуздук. Президент Садыр Жапаров климаттык көйгөйлөрдү жөн гана көтөрүп коюу менен эле чектелбей, аны чечүү жолдорун тездетүү үчүн дүйнө элин чакырды. Эми дал ушул өлкө башчыбыздын кайрылуусу азыр Бириккен Улуттар уюмунун расмий 6 тилине ошондой эле дүйнөлүк тилдерге которулуп жаткан чагы, дал ушул жерден кыргыз тилинен биздин синхрондук котормочубуз англис тилине дагы которуп дүйнө элине бул чакырыкты жеткирип жатат. Президент Садыр Жапаров ушул климаттын өзгөрүштөрүнүн алдын алуу үчүн Кыргызстан бир жашыл экономикалык ушул долбоорду көп эл аралык аянтчыларда сунуштап келе жатат да. Бул дагы дүйнө өлкөлөрүнүн кызыгуусун канчалык арттырууда, анан климаттын өзгөрүүсүнө канчалык деңгээлде таасир эте алат ушул долбоорлор? Жана сиз айтпадыңызбы, жана Кыргызстан эң дүйнөдөгү эң жанагындай климатка зыянын келтирген мамлекеттердин бири. Бүгүн Кыргызстанды алганда биз жашыл экономикада эле жашап атабыз. Мисалы электр энергияны биз 90%-ын биз гидроэнергетикадан алабыз. Жана көмүр башкаларды алганда мындай аба ырайына жана ошол климатка зыяны эң аз тийген нерселерден алабыз да. Ага карабастан биз дагы жашыл экономиканы өнүктүрүп, дүйнөлүк деңгээлде алганда биздин ошол климатка болгон салымыбыз деп туруп, жана гидроэнергетиканы президентибиз чоң жакшы туура саясат түзүп атат. Дагы да биздин потенциалыбыз бүгүнкү күндө 10 гана пайызды болгон гидроэнергетика биздин деңгээлибиздин биздин ошон 10 гана пайызын колдонуп атабыз. Жана 90% дагы колдонулуш керек. Биз ошону эгер өнүктүрсөк, бул биз эле эмес, башка мамлекеттер жана коңшу мамлекеттерге дагы бунун пайдасы тиет. Өлкө башчысы адаптация боюнча глобалдык жыйынтык чыгаруу боюнча жогорку деңгээлдеги комитеттин отурумунда тоолуу өлкө катары Кыргызстандагы климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуусу тууралуу сөз сүйлөдү. То, что происходит в наших горах, имеет глубокие последствия не только для живущих в высокогорных районах, но и для всей жизни на земле. Кыргызская республика, как и многие горные страны, наблюдает последствия изменения климата на собственном опыте. Наши ледники тают, наше биоразнообразие под угрозой, а наши люди, которые веками жили в гармонии с этими ландшафтами, сталкиваются с беспрецедентными вызовами.
биздин урматтуу президентибиз жаңы бир инициатива менен чыгат. Глобалдык инициатива тоолуу мамлекеттердин диалогун куруу. Буга чейин болгон эмес. Биз айтып атабыз, бизге көңүл бурулбай атат. Биздин климатка болгон зыяныбыз аз, бирок тартып аткан бизге болуп аткан биз тартып аткан зыянчылык көп болуп атат. Ошого тоолуу мамлекеттерге көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Ошо инициативалар дүйнөдө көп. Сен океан мамлекеттери бар, арал мамлекеттери бар, аралча мамлекеттери, жана башка бир топ өлкөлөр бар. Алар өздөрүнүн мындай кичине платформасын, диалогун түзүп алып, өздөрүнүн маселелерин чечип атат. Бүгүнкү күндө ошо тоолуу мамлекеттердин мына бир площадкасы, мына өзүнүн бир форматы жок болгондон байланыштуу ошол немени инициативаны биз түртүп, коомчулукту көңүлүн бурдуртуп атабыз. Мындай демилгелер менен өлкө башчы тоолуу райондору бар мамлекеттердин бул демилгени колдоого чакырып, биргелешип тоолор туш болгон уникалдуу көйгөйлөрдү чечкен стратегияны иштеп чыгып, глобалдык климаттын туруктуулугуна салым кошо алабыз деп билдирди. Климат боюнча иш-аракеттердин бүткүл дүйнөлүк саммитинин аянтчасында Венгриянын президенти Катрин Новак менен жылуу пикир алышканга жетишкен өлкө башчысы Монголиянын президенти, Түркмөнстан, Словения президенттери жана Пакистандын премьер-министринин милдетин аткаруучу Анвар Уль Хак Хакар менен да жолугушту. Бүгүн баардык башчылар айтты. Ошо тоо тематикасында Кыргызстан биринчи лидердир. Ошо президентке да айтышты. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул саммиттин убагында биз өзүбүздүн койгон баягы тапшырмаларыбызды аткарып, баарын жеткирдик. Эми мындан ары биздин жанагы Министерство экологии, Министерство хозяйства, башка министерстволор ошону баягы фонддор менен иштеп аягына жеткиришибиз керек. Экинчиден болсо, мына азыр МАЗдар менен кол коюп атпайбызбы? Булар дагы көңүл бөлүп, жана французский EDF МАЗдар компаниясы bizde jana gidroelektrostansiya kurulduğuna kızık açat, antkeni bu da gırbatı zelen elektroenergide. Oşo bizge gerek. Дубай Экспо борбору президент Садыр Жапаровдун бул күнү бир катар маанилүү делген жол кошуулары мерченделген. Улагада турган бул мырза Абу-Даби өнүктүрүү фондунун өкүлү өлкө башчыны күтүп жатат. Ичкериде Кыргыз делегациясы жана Абу-Даби өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү даярдык иштери менен алек. Президент Садыр Жапаров Абу-Даби өнүктүрүү фондунун башкы директору Мухаммед Саиф Аль-Сувейди менен жолугушуп, алгач Абу-Даби Кыргыз Инвестмент, Кыргыз Эмират биргелешкен холдингдик компаниясынын уставдык жана уюштуруу документтерине кол коюу аземине күбө болушту. Президент Садыр Жапаров эки тараптуу түзүлгөн холдинг Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы инвестициялык кызматташтыкты тереңдетерине ишенимин билдирди. Кол коюлган кагаздар, кол коюлган өйдөрүнө калып калбастан тез арада алдыга чыгып, эки тараптуу баягы кызматташтыкты, эки тараптуу пайдалуу кызматташтыкты мындан ары улантып кетесиздер деп ишенем. Биздин өлкөдө сиздерди кандай кызыктырган тармактар болсо, ошо инвестиция салууга, биргелешип иштөөгө жана эки тараптуу пайдалуу иштер жасаганга кандай кызыктуу тармактарыңыздар болсо, биз бардык шарттарды түзүп бергенге даярбыз. Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын соода экономикалык жана инвестициялык тармактарда кызматташтыгы барган сайын артууда. Мухаммед Саиф Аль-Сувейди эки өлкөнүн ортосундагы түзүлгөн достук мамилелер буга себеп экенине токтолду. Мамилебиз жакшы. Ошондуктан саясий болгон жакшы мамилебиз экономикалык кызматташууга да жакшы шарттарды түзүүгө түрткү болду. Ошондуктан инвестиция болгонго бир жакшы платформа түзүүгө шарттар болушу мүмкүн болуп атат. Ошондуктан аларды ишке ашырууга биз тараптан дагы бүт аракеттерди жумшайбыз. Мындан ары Абу-Даби Кыргыз Инвестмент холдинги инвестициялык долбоорлорду каржылоо үчүн Бириккен Араб Эмираттары менен Кыргызстандын экономикасына түз инвестицияларды тарта баштайт.